Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү онлайн сабакты баштайбыз. Анда эмесе, кунт коюп угуп туруңуздар. Сабактын темасы Россия Федерациясы. География предмети 9-класстар үчүн. Сабагыбыздын максаты Россиянын географиялык абалы, аянты, калкы, өнөр жайы боюнча жалпы маалымат алабыз. Россия Федерациясы 1917 жылы 7 ноябрда негизделген. Географиялык орду Европанын чыгыш жана Азиянын түндүк бөлүгүндө жайгашкан өлкө. Аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң өлкө 17.075,4 миллион километр квадрат. Россия Федерациясынын географиялык абалы чегарасынын жалпы узундугу 60.000 километр. Дүйнөдө бир дагы өлкө мынчалык узундуктагы чегарага ээ эмес. Чегарасынын басымдуу бөлүгү деңиз жээктери менен өтөт. Түндүгүндөн Түндүк Муз океандын, чыгышында Тынч океан деңиздери, батышында Балтика, түштүгүндө Кара, Азов жана Каспий деңиздери менен чуулганат. Кургактагы чегарасынын узундугу 20.000 километрге созулат. Түндүк батышында Норвегия, Финляндия жана Балтия өлкөлөрү, Литвия, Латвия жана Эстония. Батыш жагынан Белоруссия жана Украина, түштүгүнөн Грузия, Азербайжан жана Казакстан менен чектешет. Казакстандын чегинен чыгышка карай Монголия жана Кытай Эл Республикасы. Түштүк чыгышынан бир аз жери Корей Элдик Демократиялык Республика менен чектешет. Мамлекеттик түзүлүшү Россия башкаруусу федеративдик түзүлүштөгү аралаш республика. 2012 жылы май айында президенттин кызматын Владимир Путин ээлеген. Өкмөт башчысынын кызматы Дмитрий Медведев. Административдик аймактык бөлүнүшү Орус Федерациясынын курамына 85 субъект кирет. 46 облус, 22 республика, 9 край, 3 федералдык маанидеги шаар, 4 автономиялык округ жана 1 автономиялык облус. Мамлекеттик атрибуттары. Желеги 1993 жылы 11 декабрда негизделген. Ал эми герби 1993 жылы 30 ноябрда негизделген. Калкынын саны боюнча Россия дүйнөдө 9-орунда турат. 2007 жылкы маалымат боюнча Россиянын калкы 141,6 миллион болгон. 2005 жылкы маалымат боюнча 143,5 миллион. Россиянын аймагында 180ден ашуун улуттар жашайт. Алардын ичинен 115,89 миллион орустар, 5,55 миллион татарлар, 2,99 украиндер, 1,67 башкырлар, чуваштар, чечендер, армяндар жана башка улуттар. Өмүрдүн орточо жашы аялдардыкы 76, эркектердики 65 жашты түзөт. Эркектер 46%, аялдар 54%ын түзөт. Эмгекке жарамдуу калктын 16 жаштан 59 жашка чейин. Мамлекеттик тили негизинен орус тили. Мындан сырткары автономиялык республикалардын болушуна байланыштуу көп тилдер дагы таралган. Валютасы рубль, дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекетте жүргүзүлөт. Дини христиан дини, мындан сырткары ислам дини дагы тараган. Борбор шаары Москва. Федералдык маанидеги шаар Санкт-Петербург шаары. Россия КМШ өлкөлөрүнүн ичинде аянты жана калкынын саны боюнча эң чоң болбосо, ошондой эле жаратылыш ресурстары, экономикалык өнүгүү деңгээли, илимий потенциалы дагы өтө чоң ролду ойнойт. Өнөр жайынын структурасы ар түрдүү, айрыкча машина куруу, металл иштетүү, химия өнөр жайы жана токен өнөр жайлары боюнча дагы өтө чоң маанини ээлейт. Республиканын энергетикалык базасын нефть жана газ түзөт. Айыл чарбасы дагы жакшы өнүккөн. Россия илгертен бери эле илим билим, маданият жана саламаттык сактоо тармактары жогору өнүккөн. Өлкөнүн Европа бөлүгүнүн түндүгү, Чыгыс Сибирь токой жана газ өнөр жайларынын маанилүү ролун ойнойт. Мындан сырткары Россияда ондогон атом электр станциялары дагы бар. Анда эмесе балдар, теманы бышыктоо иретинде боштуктардын ордуна
ылдыйдагы сандарды коебуз. Өзүңөрдү текшергиле. Сиздерге дагы бир тапшырма. Дал келтиребиз. Ортодо цифралар, бул жерде сүйлөмдөр турат. Кайсы өлкөгө тиешелүү? Кыргызстанга же болбосо Россияга? Дал келтиребиз балдар. Дал келтирип болгон соң туура жообун текшеребиз. Сиздердин канчалык даражага чейин бул теманы түшүндүңүздөр? Контур картага Камчатка, Таймыр жарым аралдарын, Охот, Каспий деңиздерин, Жаңы жер, Сахалин аралдары, Лена, Енисей дарыялары, Байкал, Ладога көлдөрү, Батыс Сибир түзүгүн түшүрөбүз. Сиздерге үйгө тапшырма 27 параграф 186 беттеги китептен толуктап окуйбуз. Конспект жазабыз.